Ең негізгі инвестор, ең негізгі капитал. 2040 жылы Қырғызстан қандай болады деген сұрауға сіздер бүгін қандай ақша берсеңіздер ошондой болады. Бұл бүгін ертең дивиденд берчи же бензин же базар емес. Бұл ақыл ес менен, билим менен. Мисалы үчүн бизде жылына 1700 ел айтишник даярданат экен. Эгерде 50 000 дүйнөлүк деңгээлдеги айтишник даярдасак, ар бирөө 10 000 доллар инвестиция алып келет, 5 миллион доллар ертең Кыргызстанга келип түшөт. Азыр экспорт образование Кыргызстанда 4% түсөт. Эгерде чет өлкөдөн жок деген азыр 28 000 студент болот атпайбы? Жанагы ортодогу тоскоолдуктарды алсак, элестетип көргүлө, айыл чарба 6% берет. Айыл чарбасында канча миң адам эмгектенет. Эгерде жанагы тоскоолдуктарды алсак, экспорт образование боюнча негизинен Пакистан менен Индия болот атпайбы? 3-5 жылда 8%ке ички дүң продукцияны көтөрүүгө толук негиз бар. Ал үчүн бюджет